негизги максаттардын бири бул эртең ушу шаарыбызга коноктордун келиши күтүлүүдө. 5 өлкөдөн келген футбол өтөт, чоң маарек болот. Бул тарыхта биринчи жолу КАФА U20 деп. Ошол үчүн бул жүргүнчү ташыган тармакка биз түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнүбүздүн себеби аларга келген көрөрмандар тараптарда башка конокторго жол кирелерди 100 сом жерге алып барчу жерлерге мисалы 500 сомго көтөрүп албасын үчүн эскертип айтып атабыз. Андан сырткары өзүнүн ушу жолдо жүргөн маданияттуулугун дагы мындай көрсөтүү тарабын ушу Жалал Абад шаарынын айдоочулары тарабынан эң негизги максат ошол болду. Биз айтайын дегенибиз, шарияттын негизинде эгерде бир жерди 30 деп белгилей турган болсо, мыйзамдын чегинде 30, ошондон биз ашпашыбыз керек. Эгер биз ошол 30дан ашып 40 эле кетип атып, кокус бир кырсыктап туруп, азыр чалынып кетип жыгылып калып эле өлүп калып атат адам. Эми жашоо ар кандай экен, ар кандай ажал келет экен. Ошондон бир кырсык боло турган болсо, бул шариятыбызда туура эмес болуп калат экен. Бунун жаназасын окуганда деле анын 70 адам келип, 70 молдо келип жаназасын окусун. Бирок шарият боюнча бул жаназа дурус болбойт.